Биз Орто Сай айылына келдик. Бул жерде улуу ата мекендик согуштун ардагери Гайсын Абдулхалик атабыз жашайт. Ал быйыл 96 жашка чыкты. Биз азыр анын үйүнө киребиз. Согуштун ардагери бизди парадтык формасы менен тосуп алды. Баарлашуу согуш жылдарындагы сүрөттөрдү көрсөтүү менен башталды. Атасы алгачкы жылдары эле согушка аттанганын, айылдагы түйшүктү 14 жашынан баштап чоңдор менен кошо тарта баштаган жылдарды эскерди. Абдухалик Гайсын 17 жашка жаңы чыкканда аскерге чакыруу алат. Алгач жоокердик даярдыктан өтүп, андан соң фронтко жөнөшөт. Согуш талаасынан жүздөгөн жоро жолдошторун жоготуп, азаптуу күндөрдү башынан өткөрдү. Жапон согушуна катышкан жылдар менен болуп, 9 жыл дегенде айылына келет. Тынчтык болсун. Биз көргөн жашоону эч ким көрбөсүн. Эч качан согуш болбосун. Дружба, народы дружили. Если дружба будет между народами, то и мир. И чтобы свое государство не потеряли. Согуш ардагери үчүн тынчтык эң башкы нерсе. Ал өлкө тынчтыгы, үй бүлө тынчтыгы, анан жан дүйнө тынчтыгы жашоодогу баа жеткис байлык деп эсептейт. Абдулхалик атабыздын үйүндө кыздары бүгүнкү майрамга даярдык күтүп жаткан учуру. Ваша подготовка к празднику? Все отлично. Баары жакшы, даярданып жатабыз. Бүгүн туугандар атабызды куттуктап келишет. 9 май биз үчүн чоң майрам. Мы все вместе празднуем День Победы. Да, со вчерашнего дня все поздравляют. Кечээден бери куттуктоолор келип жатат. Америка, Казакстан, Орусиядагы туугандар жана достор атабызга жылуу сөздөрүн, каалоо тилектерин айтышты. Бүгүн алардын үйүндө салтка айланган жеңиштин чайы. 3 кызы 9 май күнү чакырыксыз бардык жумуштарды таштап, атага 6 небереси менен 3 чөбөрөсүн ээрчитип келишет. Балдарынын жашоодогу жеңиштери дастаркон үстүндө айтылат. Айдан Астамова, Данияр Амантурулу, Замана студиясы.